Мен bir окуядан баштайын. Акыркы төрагабызды айтайын. Болгону 8 мыйзамды мониторинг жүргүзүптүр мурдакы чакырылышта. Ер жигиттин ичине эр токум ат батат дейт. Сүзмөдөй сүзүлүп, сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү. Айта турган сөздөрүбүз абдан көп болот эле. Төрөтканада күнү түнү жүгүрүп, коррупция менен күрөшүп, Төрөтканада чуркап жүрө бербестен. жалгыз мен гана билимдүүмүн, мен гана кыйынмын, менен башканын баары келесоо акмак деп. Бизде депутаттардын этикасы кодекси бар. Урматтуу төрага, кадырлуу кесиптештер, мен bir окуядан баштайын. Bir навайчы эртең менен туруп, нан жаап жатып, ар бир камырдын сапатын, тузун, суусун, бардык шарттарын терең карап, анан өзүнүн ишин, өзүнүн ишмердүүлүгүн баштайт. Дегеним, ар бир өндүрүшчү ошол өндүрүп аткан продукциясынын сапатына жооп берет. Сөз бүгүн биздин ушул мыйзам жаратып аткан, мындайча айтканда биз инженерлербиз. Мамлекеттик, мындайча айтканда навайчыларбыз. Бирок биз чыгарган товарлардын, мыйзамдардын сапатын ким текшерет? Биз мыйзамдарды кабыл алып жатып, министрлер кабинетинин колуна карматабыз да, андан ары тагдырына кызыкпайбыз. Эгерде дагы бир мисал келтирейин, бир инженер бир көпүрө куруп атып 1 сантиметр ката кетирсе, ал эртедир кечтир барып бир күн кулайт. Бирок бул инженердин катасы, бул кырсык болушу мүмкүн. Бирок биз мыйзам чыгаруучулардын катасы чоң трагедия, бул кыргыз мамлекетине чоң таасир этет. Ошондуктан мен сиздерге бир мисалды, цифраны белгилегим келип турат. Бул жерде сандарга көңүл бурсак, укуктук маалыматтардын банкында жалпы 158.111 ченемдик укуктук акт бар экен. Мындайча айтканда эреже бар экен. Анын ичинен 135.567 бүгүн күчүндө экен. Жогорку кеңеш тарабынан 5.755 мыйзамды 23.347 токтомду кабыл алыптырбыз. Бирок бүгүн анын 22.553 токтому, 3.825 мыйзамы күчүндө турат. Калган 1930 мыйзам, 794 токтом кайда? Бунун баары бүгүнкү күндө жогорудагы биздин кабыл алган токтомдордун, кабыл алган мыйзамдардын карама каршылыгынан улам келип чыгып, жокко чыкты. Мен мурдакыларды айтпай эле коеюн, мурдакы төрагаларды белгилебей эле коеюн. Акыркы төрагабызды айтайын. 677 мыйзамды акыркы 3 жылда кабыл алыптырбыз. Анын 8 гана мыйзамын бүгүн биз мониторинг жүргүзүп, анализ кылыптырбыз. Жогорку кеңеш. Эми бир мыйзамды белгилеп кетейин, урматтуу депутаттар. Бизге конституциялык жана мыйзамдык чоң жоопкерчиликтер бар. Бул ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзамдын 33.1 беренесинде бизге императивдик талап коюп атат. Ченем жаратуучу орган өзү кабыл алган актылардын натыйжалуулугуна жана үзүрлүүлүгүн табуу үчүн туруктуу негизде мониторинг жүргүзүп, ага баа бериши керек. Биз жогорудагы белгиленген, кабыл алган, өзүбүз чыгарган мына 33.1 беренени биз кабыл алганбыз, ченемдик укуктук актыны. Ошондо так жазылып турат. Биз кабыл алган мыйзамдарды бүгүн мониторинг жүргүзүш керек, анализ кылыш керек деген нерсе биздин жоопкерчилигибизде. Ал эми буга чейинки төрагалар айтпай эле коеюн, акыркы ушу төрагабыз болгону 8 мыйзамды мониторинг жүргүзүптүр мурдакы чакырылышта. Бул эмнеден кабар берип турат? Биз мыйзамды кабыл алабыз, бирок анын сапаты, анын таасири, анын коомго, элге келтирип аткан кызыкчылыгына биз кызыктар болбой атабыз. А бирок биз мыйзамды өзүбүз кабыл алып атабыз. Ар бирине жыл сайын мониторинг жүргүзүш бул
чыгарган укуктук ченем жараткан органдын милдети деп. Бул абдан маанилүү, урматтуу кесиптештер. Мен бул жагдайдан атайын акыркы окуяларга байланыштуу бизде мыйзамдын сапаты, деңгээли абдан түшүп кетиптир. Мыйзам боюнча, мыйзамдагы кемчиликтерди, каталарды биз белгилесек, юридикалык негиз таппаганда анан жекеликке өтүп, бири-бирибизди жамандап, бири-бирибизге сын айтып баштайт экенбиз. Эгерде биз ошончолук профессионал болсок, ошончолук биз кыйын сезсек, Кыргызстанда жападан жалгыз өзүбүздү юрист сезсек, анда биз ошол мыйзам менен өзүбүздүн деңгээлибизди көрсөтөлү. Ал мыйзамдар боюнча дагы комитеттерде өзүбүздүн сунуштарыбызды, толуктоолорубузду, пикирлерибизди билдиребиз. Сөз башкада, урматтуу кесиптештер. Мен Ош шаарына, Жалал Абад шаарына, Манас шаарына, Бишкек шаардык кеңештерине жана биздин жогорку кеңешке расмий кат бердим. Катта 33 прим 1 беренесиндеги мыйзамды канчалык деңгээлде аткарып атабыз, канча мониторинг жүргүздүңөр, мына укуктук ченем жаратуучу органдарбыз деп Бишкек шаарына жибердим. Ош шаардык кеңешке, Жалал Абадка жибердим. Эч кандай жок. Анан жогорку кеңештин өзүнүн жообун алдым аппараттан. Жогорку кеңеш жооп берип атат. Акыркы окуяларга, кырдаалдарга байланыштуу биз укуктук ченем боюнча 33 прим 1 беренеси боюнча мониторинг жүргүзө элекпиз деп. Анан урматтуу кесиптештер, биздин регламенттин 114 беренесинде ар бир тармактык комитет жыл сайын өз тармагындагы мыйзамдарга мониторинг жүргүзүп, жыйынтыгын жылдын 1-майына кечиктирилбестен жарыялашы керек деп так жазылып турат регламентте. Ошондо биз мыйзам чыгаруучу заводдо мындай бир сапат эмес, саны менен жарышып калдык да. Мыйзамдык боштуктар, карама-каршылыктар, коррупциялык факторлор биздин көз жаздыгыбызда калып аткандай болуп атат. Жогорку кеңештин 2024 жылдын 19 июнундагы 22-15-7 токтому менен биз жаңы укуктук мониторинг жүргүзүү жөнүндө жобону бекиткенбиз. Ошол жободо мыйзамдын сапатына баа берүү системасын ар бир комитет милдеттеме алып атат. Натыйжасыз мыйзамдарды кайтарууга, күчүн жоготту деп табууга мына убакыт келди деп ойлойм да. Биз эми комитеттерде мыйзамдардын санын мынча мыйзам кабыл алдык деп жарышпай, мынча мыйзам элге таасирин тийгизип жатат, мынча мыйзам пайдасын берип жатат, мынча мыйзам бизге өзгөртүүгө муктаж болуп атат деп комитеттерде, мына кээ бир комитеттерде азыр күн тартибинде карай турган маселелер калбай калып атат. Маселелер келбей калып атат. Келиңиздер, ушул жерде биз ушу буга чейинки учурда күчүндө турган 5755 өзүбүздүн мыйзамыбызды кайра ушул 5 жылдык мөөнөтүбүздө мониторинг жүргүзөлү. Комитеттер өзүнүн профилинде ошол ишти алып барсын деп мен сунуштайт элем да. Анан коңшу өлкөлөр менен салыштырып карап көрдүк. Мисалы, Казакстанда жөнгө салуучу таасирди талдоо АВР, АРВС механизми өтө татаал экен да. АРВ механизми Казакстанда абдан татаал экен. Эгерде ошол кичине кынтык болсо АРВга тийиштүү, ал мыйзам депутаттардын астында такыр келбейт экен. Депутаттарга ал мыйзам кабыл алынбайт экен. Өзбекстанда дагы ошол сандан сапатка өтүү стратегиясын тандашканда, буларда мен эмнени белгилеп атам, урматтуу кесиптештер, биздин регламентте жогорку кеңештин 156 беренесине ылайык жогорку кеңештин төрагасы аппараттын түзүмдөрүн бекитет жана кызматтарды түзүү укугуна ээ. Анан башка өлкөлөрдө, мен Европаны айтпай эле коеюн, башка чет өлкөнү айтпай эле коеюн, мына кошуна өлкөлөрдө, Казакстан, Өзбекстанда бүгүн жогорку кеңештин аппаратында атайын тереңдетилген изилдөө институттары бар экен бизде. Казакстан, чет өлкөдө, коңшуларыбызда. Бүгүн бизге ушул нерсе керек деп ойлойм да. Анткени маанилүү, олуттуу мыйзамдар келип атат. Бирок үстүрттөн эле кабыл алынып атат. Үстүрттөн эле көңүл бурулуп атат. Биздин жогорку кеңештин аппаратында эксперттик кызматтарда укуктук, гендердик, экологиялык жана коррупцияга каршы экспертизаны жүргүзүп атат. Бирок бул мыйзамдагы шайкештиктер, мыйзамдагы баягы карама-каршылыктарды жоюуну мындай үстүрттөн эле баалап атат.
айрыбын айтпай эле коелу. Мындайча айтканда сапатсыз бизде эксперттик иш кетип атат. Ошого мен ойлойт элем, урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер, жогорку кеңештин контролдоо функциясын күчөтүү үчүн, жогоруда өзүбүз кабыл алган мыйзамды ишке ашыруу үчүн парламенттик изилдөө жана мыйзамдардын таасирин талдоо институтун түзөлү, жана ошол институт биздин жогорку кеңештин атайын комитеттерине атайын сунуштарын берип турсун, ар бир мыйзам боюнча анализ жүргүзсүн. Эгерде бизде убакыт болбой турган болсо, биз ушул тартипти жөнгө салалы. Анан жогорку кеңеште эгерде биз бюджеттен сарсана болуп ата турган болсок, ошол 5 ошол биздин комитет 8 комитеттин атайын бирден кызматкерлерди бөлүп, бюджеттин ошол аппарат жыйынтап койсун. жыйынтыгында урматтуу кесиптештер, жогоруда белгиленгендей биздин атайын тереңдетилген изилдөө институту керек экен жогорку кеңешке бүгүн. Ар бир мыйзамыбыз ошондо сапаттуу болот, ар бир мыйзамыбыз ошондо таасирдүү болот, ар бир мыйзамыбыз элге пайдасын тийгизет. Бүгүн баарыбыз эле угуп атабыз, баарыбыз эле көрүп атабыз. Коомчулукта биздин мекендештерибиз айтып атат. Ой, мыйзам бизде аябай көп экен. Мына абдан көп мыйзамыбыз бар экен. Бүгүнкү күндө күчүндө турган, иштеп аткан Кыргызстандагы ушул укуктук тартип, укуктук ченемдер 135.567 бүгүн бизде ушул кабыл алыптырбыз. Бирок ошонун канчасы бүгүн сапаттуу деген маселе, канчасы бүгүн элге пайда берип атат деген маселе бул актуалдуу бойдон калат. Ошондуктан урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер, биз жогоруда белгиленгендей парламенттик изилдөө жана мыйзамдардын таасирин талдоо институтун түзөлү. Бул бизге аброй алып келет, биздин функциябызды дагы да жеңилдетип берет. Жыйынтыктап айтканда, заводубуздан мыйзамдын сапатын кепилдеген илимий лабораторияга айлантышыбыз керек. Эл бизден сан эмес, адилеттүү жана иштеген мыйзамдарды күтүп жатат. Чоң рахмат. Сунушуңузду жазуу түрүндө берип коюңуз, карап чыгабыз. Сөз Дастан Далбаевдин алдын азыр 1-2 минут Медеркулович. Саламатсыздарбы, урматтуу агайым туугандар, урматтуу мекендештер. Жогорку кеңешке катардагы депутаттыктан ишеним көрсөтүп, сиздер ушул жерге шайлап бердиңиздер. Эр жигиттин ичине эр токум ат батат дейт. Тем более мамлекеттик кызматтан чоң тажрыйбасы бар адамдар билет. Жетекчилик кызмат бул сабырдуулукка чакырат, кенендикке чакырат. Катардагы депутат болсок, айта турган сөздөрүбүз абдан көп болот эле. Улук мырзанын мына аталган сунушун мен эң туура деп ойлойм. Чынында жогорку кеңеш мыйзамдарды жөн эле кабыл албастан алардын аткарылышын көзөмөлдөшүбүз керек. Аны көзөмөлдөш үчүн биз депутаттар эң башта билимдүү болушубуз керек. Мамлекеттик кызматтан тажрыйбабыз болуш керек. Төрөтканада чуркап жүрө бербестен. Ошон үчүн урматтуу туугандар, жетекчилик кызмат бул сабырдуулукка чакырат экен. Кыргызда жакшы сөз бар. Эр жигиттин ичине эр токум ат батат дейт. Көтөрүмдүү бололу, ар бир айтылган сын пикирлерди кабыл алабыз, бийик болобуз. Биздин максат бир гана. Жогорку кеңеш үзгүлтүксүз, эффективдүү иш алып барышы керек. Мален Абдрахманович, сөз бергениңизге рахмат. Процедурный үчүнчү. Үчүнчү процедурный. Урматтуу кесиптештер, Медер Кубанычевич абдан жакшы белгилеп кетти. Сүзмөдөй сүзүлүп, сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү, же бир мамлекеттик кызматта Кыргызстанда жападан жалгыз мен гана билимдүүмүн, мен гана кыйынмын, менен башканын баары келесоо акмак деп башканы өзүнөн башканын баарын тоготпогон мамлекеттик кызматкерлер жөнүндө дагы биз белгилеп коюшубуз керек. Анткени алар канчалык эмгек жасады, алар канчалык иш алып барды, анын баарын коом, Кыргызстан күбө болуп турат. Ошон үчүн ар бир мамлекеттик кызматкер, анын ичинде өзгөчө депутаттар, жоопкерчиликтүү кызматта отурган өкүлдөр, бул ар бирибиз ошону сезишибиз керек. Ошол эле төрөтканада күнү түнү жүгүрүп, коррупция менен күрөшүп, ошол эртеңки балдардын келечегин, эртеңки биздин урпагыбыздын укум тукумун таза адилеттүүлүк менен төрөлүп Кыргызстанга салым кошсун деген кызматты дагы, мээнетти дагы
эл Кыргызстан баалай билет. Аны эсибизден чыгарбайлы. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Бизде депутаттардын этикасы, кодекси бар. Ошондой эле регламентте, башка мыйзамдарда да бар. Ошону эстен чыгарбасаңыздар. Анда күн тартибине өтө